Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биз мына жакта туруп, чет жакта турганда даана байкалып, даана көрүнүп турат экен да. Кыргызстанда эмне болуп атканычы? Бул уруш, жаңжал дегени бардыгы токчулуктан келип чыгат да. Кыргызстанда өтө эле ток болуп кетти элчи. Баягы 90-жылдардагы жүгөрү, баягы загыра жеген күндөрдү унутуп калды. Ошол убактагы ачыгы да. Болбогон эле кичине ушул көкбөрү улакта турушундай чыр чыгарып атканы бир топ окшойт менин оюмчачы. Анан Маданият министрлигине кайрылам, ошо Маданият министрлиги көп болсо бир 100 сайт болсо керек, же бир 200 сайт болсо керек, ошол сайттардын бардыгын топтоп бир столго отуруп жылмай эле чечип кое турган нерсе да, элдеги агрессивдүүлүк алып баратат. Өлдү, аттасын сойду, зордоду, камады деген жаңылыктар өтө басымдуулук кылып, эл азыр өтө тез нерви жукколуу агрессивдүү. Ошол себептен президент жана ошол премьер-министр, министрлер кабинетинин төрагасы, Маданият министрлиги ушуну бир жумада 10 күндө жолго салып койсо болот. Ким каалагандай тыйын болсо, ысырапкерчиликтер болуп атат, өлүм болгон жерде союлуп атат. Муну муфтий дагы мына жолго сала албайт экен. Муну өзү 10 күндө жолго салып койсо болот. Мага ушуну бергилегиме? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Мен бир жумада жолго салып берем. Эгер сала албасам Кыргызстандан чыгып кетем. Ачык эле айтам. Чересчур болуп кетти Кыргызстандачы, токчулукчу, жаныбар сыяктуу болуп калды. Эртең менен багымдат намазга мечитке келген адамдарды көрбөйсүң. Бир мечитке 500-600 түтүн караган болсо 4 адам же 2 адам келет. Мусулманбыз деп баягы көкүрөгүбүздү кагабыздагычы кылган амалыбыз нөл болуп атат. Бул дүйнөдөн баарыбыз өтүп кетебиз туугандар. Ар бир кылганыбызга, сүйлөгөнүбүзгө, жасаган иштерибизге жооп беребиз. Акыретти да ойлош керек. Ким улутчулдук кылса, ким трайбализм болгон болсо, ошондой бөлгөн болсо, жазасын катуулатыш керек. Темирдей тартып керек Кыргызстанга. Мен ошону колдойм. Ынтымакка чакырам баарын. Ушундай имараттар ачылып бүттү. Республикабыздын бардык шаарларында, бардык райондорунда жаңы имараттар курулду. То есть сиздер кайсы жерге барып кызмат кылбаңыздар, ошол жерде бардык шарттар түзүлгөн. Андан сырткары республикабыздын бардык облустарында, облустук башкармалыктарда жаңы имараттар же болбосо мурдагы имараттар капиталдык ремонтун өтүп калыбына келтирилди. Материалдык техникалык базабыз чыңалды. Айлыктарыбыз көтөрүлдү. Көпчүлүгүңүздөр мамлекет тарабынан үй жай менен камсыз болдуңуздар. Камсыз болбогонуңуздарды жакын арада камсыз кылабыз. Аткаруу кызматында 12 өндүрүштүк ишкананы ачуу пландалган. Буга карата 180-280 соттолгондор ишке орношуусу күтүлүүдө. Учурда анын 7-сі ишке берилип, жаза мүнөтүн өтүп жаткандар жумуш орундары менен камсыз болуп, отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 70 84 эмбак номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп
жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Алгачкы айлык маянalары колдоруна тийген. Ошол барлык шарттардан иштегенбиз. Азыр иштеп өзүбүзгө үй бүлөгө жардам берип атабыз. Айлыктарды алып. Мурункудай эместе иштемей, только иштеп өзүбүзгө жардам өзүбүзгө жеп ичкенде бир нерсе бирөөнүн акча сурабай эч нерсе кылбай өзүбүздү немеде камсыздап атабыз. Мамлекетке болсо да кичине жардам берип атабыз. Боюнчачы. Жумуш кандай тарифте жүрөт? Канчадан канчага чейин? Saat ertenen saat 8:30'da жумушка чыгабыз. Ошо 12:30'да адетке чыгып кетебиз. Кеч saat 5:30 чейин иштейбиз. Нан чыгарган пекарня, навайкана. Андан кийин швейный цех, бул тигүүчү цех бар. Андан кийин егаза тикенек кызмы чыккан. Азыр барып көрөбүз. Андан кийин столярный цех бар, анан сварочный арматурный цех бар. Андан чыкканда кирпичный заводубуз бар. Тикенек кызым чыгаргандагы өзүнчө жабдуулар келген. Алар азыр эми иштин алдында турат. Сырыйлардын баарын алып келип бүгүнкү күнгө даярдап атат. Мекемеде атайын окуу курстары ачылган. Алгач соттолгон жарандар билим алып бир кесипке ээ болгондон кийин абактагы өндүрүштүк тилкелерге ишке тартылат. Бул өз кезегинде алардын кайра социалдашуусуна жана жаңы көндүмдөргө ээ болушуна шарт түзөт. Ар бир соттолгондор булар окуу жайлары бар мекемелерде. Ошол негизинде сертификат менен окуп келишет. Ошол окуу жайларынан билим алышып, терең ошолордун сертификат өзүңүздөр көргөндөй булар ар бир жарандын укугу баардыгы каралган. Паспорту жокторго паспорт менен камсыздалынып атат бул жакта. Учурда жакшы коомго залал келтирбей булар келечекте мыкты кесиптин ээлери болуп чыгышат бул жерден. Ар биринин үй бүлө бала чакаларына аман эсен чыгышып, ушул жерден эмгек акысын алышып, келечекте эмгек книжкасына келечекте пенсияга чыгуу шарты түзүлгөн. Өндүрүштүү ишканалардын бири дал ушул кыш чыгаруучу завод. Бул 2 гектар аймакты ээлеген жайда 60тын тегерегиндеги соттолгон жарандар жумуш менен камсыз болот. Ушул тапта пилоттук негизде ишке кирген заводдо 50 миңдей кыш чыгарылган. Дарыгерди жоготконбуз да. Бир пациентти кол салганда ошондо каза болуп калган. Обходка келатканда, как дежурный врач болуп обходка келатканда,оорлуу качканга аракет кылып аткан экен. Көптөн бери даярданып жүргөн экен. Качкан колунда острый предмети бар экен да. Дежурный врач жардам берейин, эми алып калайын дейт да, бали качып бараткан беле алып калайын десе, ал эметпей жаныма жолоо болгон деп, аны болбой эле ал мени караса, эми дарыгерди көрсөм, может тиги врачты көрсөм, может токтойт го деп наоборот кичине сайып жүрөт да бул жерденчи. Болду ошондо мен реанимацияга алып барат, операция жасайт, бирок алып кала алган жок да. Эми охрана жок, биз эметебиз, коркунучтуу. Өмүрүбүз коркунучта.